Азыркы мезгилде тастыкталган маалыматты элге ыкчам жеткирүү зарыл. Ал үчүн болгону колубуздагы күнүмдүк колдонгон уюлдук телефон жетиштүү дешет бүгүнкү тренингдин уюштуруучулары. Интерньюс эл аралык уюмунун кызматкерлери аймактык журналистиканы өнүктүрүү боюнча Талас облусунун журналисттерине жаңыдан жайылып келе жаткан мобилография боюнча тренинг өткөрүштү. Иш-чарага Талас облустук телерадио компаниясынын, Талас Байрагы гезитинин кызматкерлери, ошондой эле облустук мекемелеринин кызматкерлери катышып, телефон менен видео тартып, монтаждап, социалдык баракчаларга жүктөө боюнча кеңири маалымат алышты. Таласта 6 айдан бери долбоорлор жүрүп атат. Таластын журналисттери бир түндүктүн астында деген уран менен биргишип, өз демилгелери менен иш-чараларды белгилешип өткөрүп атышат да, биз ошонусун колдоп атабыз. Анан башында деген биз талкуулаганда эмне жардам керек бизден, кандай окуулар керек деп эметкенде көбүнчө ошо мобилография, медиа сабаттуулук, анан ушу СММ боюнча көбүрөөк билгибиз келет, соц тармактарда өзүбүздүн материалдарды көбүрөөк таркатканга үйрөнгүбүз келет деп айтышкан. Бүгүн биз ошол мастер-классты бергени келдик. Интерньюстан негизинен журналисттердин кесиптик бир башын бириктирүү бири-бирине, кесиптик багытта, анан кесипкөйлүгүн жогорулатууга багытталган ар кандай мероприятиялар болуп атат. Биз ошол жергиликтүү журналисттердин демилгесин колдоп атабыз. Бул күнгү окутууга келген журналисттердин катарында Арслан Жекшенбеков дагы бар. Ал Талас облустук Талас Байрагы гезитинин жооптуу катчысы болуп эмгектенет. Маалымат алуучулардын басымдуу бөлүгү интернет түйүндөрүн колдонушкандыктан бул окутуу медиа өкүлдөрү үчүн абдан маанилүү экенин айтат. Биз жаңы билбеген көп нерселер бар экен. Биз бөлүшкөндө адамдар менен кантип реклама кылыш керек, өзүбүздүн сайтыбызды, баракчабызды, ошолор боюнча да иш-чара абдан жогорку деңгээлде өтүп жатат. Мобилография боюнча өзгөчө, мына билесиздер, азыр заманбап технологиянын заманы эмеспи, ошол сыңары эле Талас журналисттери арасында мобилография боюнча тренинг жогорку деңгээлде өттү. Бул абдан керек, анткени соц сеттерде отурат адамдардын көбү, жакшы маалыматтар берилди. Интерньюстун өкүлдөрүнө ыраазычылык билдиребиз. Аймактык журналистиканы өнүктүрүүгө багытталган бул тренингде атайын Борбор калаадан келген кесипкөй адистер медиа өкүлдөрүнүн кызыктырган суроолоруна практикалык негизде көрсөтүп беришти. Тастыкталган маалыматты ыкчам жана сапаттуу таркатууда массалык маалымат каражаттарына мобилография абдан зарыл экенин уюштуруучулар баса белгилешет. Убакыт аябай тез өтүп атат да, мындайча айтканда искусственный интеллект, жана жазалма интеллект, технологиялар абдан алдыда өтүп баратат. Анын артынан биз жүгүрүп эле баратабыз да. Биздин сунушубуз ошол дайыма үйрөнүү, көрүү, кантип ошол эле бөлөк специалисттер эмне кылып жатат, эмне сунуштарды киргизип жатат, кандай лайфхактар бар экен. Бирок бүгүнкү семинарга аракет кылдык киргизгени, анан эмнеси жакты аудитория, мындайча айтканда бизди колдоп, суроолорду берип атты. Айтып коюшат го, суроо жок болсо же түшүндү адам, же такыр түшүнгөн жок. Бүгүнкү семинардан биз түшүндүк, что көп адамдар түшүнүп, интерес көрсөтүп жатышты. Айта кетсек, мобилография 2020-жылы пандемия учурунда дүйнөнүн көпчүлүк кесиптик ишмердүүлүктөрү онлайн форматына өткөндүгүнө байланыштуу келип чыккан. Пайда болушуна аз гана убакыт болгонуна карабастан, көпчүлүк өлкөлөрдө тез өнүгүп, өзгөчө жаштар арасында абдан атактуу кесиптин бир түрүнө айланып келе жатат. Алардын катарында Кыргызстандагы бар. Сыймык Барманов, Бексултан Рахатбек уулу, Эркинай Жумабекова, Талас шаары, Таңкы Талас маалымат музыкалык программасы үчүн.